Апамдын 8 жалганы. Бардыгы мен кичинекей кезден башталды. Кедей үй бүлөдө төрөлгөм. Тамак эч качан жетчү эмес. Бир нерсе болуп калса, апам өзүнүн тамагын мага салып берчү. Табагыма салып жатып, мага жылмайып, "Ал балам, ал, мен ачка эмесмин" деп коер эле. Бул апамдын биринчи жалганы. Маал менен мага балык бышырып берчү. Бир жолу карасам, мен жеп бүткөн балыктын сөөктөрүн тазалап жаткан экен. Абдан жаман болуп кетип, "Коюңузчу апаке, коюңузчу. Муну чогуу жейли" десем, "Жок балам. Өзүң эле же. Мага балык жакпайт деле" деп койду. Бул апамдын экинчи жалганы. Окуума акча керек болуп калды. Апам почтадагы жумушунан тышкары башка ишкананын кагаздарын да үйдөн толтурчу болду. Бир түнү ойгонуп кетип карасам, апам шамдын жарыгында жазып отурган экен. "Апа, кеч болуп кетти. Эс алыңыз. Эртең менен эрте жумушка барышыңыз керек" десем, апам сүйүктүү көздөрү менен карап, "Алтыным, жата кой. Чарчаган жокмун" деди. Бул апамдын үчүнчү жалганы. Мамлекеттик экзамендер башталды. Колдоп келген апам мектептин короосунда мени 5-6 саат күтүп калды. Экзамен бүтөөрү менен дароо апамдын жанына бардым. Ал мага суусундук ала келиптир. Сүйүнүп ичип жатып, апамдын да ысыктан чарчап, оозу кургап калганын байкап, бөтөлкөнү сунсам, "Жок балам, апаң суусаган жок" деп жооп берди. Бул апамдын 4-үнчү жалганы эле. Кийинчерээк атамдын оорусу күчөп, акыры көз жумду. Ошондо бечара апам абдан кыйналды. Күндөн күнгө жашообуз оорлой берди. Айылдагы кошуналар апама "Турмушка чыгып ал, жашсың, сулуусуң" деп айта башташты. Бирок апам "Мен сүйүүгө муктаж эмесмин" деп койчу. Өгөй атаны каалабайт деп мен ойлогон окшойт, азыр ойлосом. Бул апамдын 5-инчи жалганы болчу. Университетти бүткөндөн кийин шаарда эле калууну чечтим. Апам пенсияга чыкты. Бирок ал дагы деле базарга чыгып, жер жемиш сатып иштеп жүрдү. Мен жиберген акчалардын бир тыйынын да коротпостон чогултуп, "Мага баары жетиштүү. Өзүңдүн керегиңе жарата бер" деп кайра берер эле. Бул апамдын 6-нчы жалганы. Чет өлкөдө окуумду улантмакчы болдум. Ал жактан жакшы жумушта чыгып калды. Апама "Жүрүңүз, апаке, мени менен бирге жашайсыз" десем, мени кыйнап койбойн деген ойдо, "Жок, менин башка жакка көнүп кетишим кыйын" деди. Бул апамдын 7-нчи жалганы болчу. Бир нече жылдан кийин апам ашказан рагы менен ооруканага жатып калды. Кыргызстанга кайра келдим. Бөлмөсүнө кирсем, араң дем алып жаткан экен. Абдан карып калгандай көрүндү мага. Жанында олтурганымда мени карап кабатыр болбосун дедиби, айтор жылмайганга аракет кылды. Бирок оору апамды өтө эле алсыз кылып коюптур. Акыбалы оор болуп калган экен. Көзүмдөн жаш агып, ичимден абдан жаман болуп жаттым. Болушунча өзүнө келгенге аракет кылып, "Алтыным, ыйлабачы, мен кыйналбай элемин" деп коет. Бул апамдын 8-нчи жалганы эле. 8-нчи жалганын айткан соң, бул дүйнөдөн өтүп кетти.